Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы кыз тарбиясы жана кыз адеби кымбат. Кыздарды үй бүлөдө көбүнчө энелер тарбиялайт. Кызга 40 үйдөн тыюу дегендей, кыз киши бейадеп, тез жүрүш-туруштан алыс болушу керек. Кыз бала ар дайым ата-энесине кайрымдуу, боорукер, назик, таза, жароокер, акылдуу болот. Кыз бала үйдө, көчөдө, мектепте, коомдук жайларда өзүн таза, адептүү, ыймандуу, тарбиялуу алып жүрүүсү керек. Өзүңөрдүн кийинки бөбөктөрүңөрдү багышып чоңойтууга жардам бересиңер. Алар силердин жакшы жактарыңардан үлгү алат. Кызды үйдө кыл жатпайт деп элдик макалда айтылгандай, силер кыздар үйдүн көркү катары, үй тиричилигинде апаңардын оң колу болуп саналасыңар. Үйүңөрдү таза кармап, апаңар эмне жумуш жасаса, кошо жардамдашып үйрөнө бергиле. Үй жыйнаганды, нан, тамак аш бышырганды, конок күткөндү, бөбөктөрүңөрдү бакканды билишиңер керек. Энеңер да силерди өтө эркелетип, жайына койбой, кийинки чоң турмушка алдын ала даярдоосу абзел. Бул жерде албетте атаңардын ролу да зор. Ата-энеңер экөө биргелешип, кыздарын адептүү, кичипейил, акылдуу, билимдүү, жөндөмдүү, жароокер, кең пейилдүү адам болушуңарга кам көрүшөт. Жакшы кыздын жакшы сапаттары көп болот экен. Анда эмесе кыздар силерге мен Барбы Алыкуловдун сөзүнө таандык жакшы кыз деген ырын окуп беремин. Жакшылап кулак төшөгүлө. Сайраган жайкы булбул гүлдүн көркү, жаркырап жайнаган кыз үйдүн көркү, сулуу кыз суктандырган төрдүн көркү, далыда сындап өргөн кара чачы, маңдайга келишимдүү, жакшы кыз жайкы таңдай үйдүн куту, оймоктой оозун кара майын күлгөн, чолпондой көзүн кара таңда күйгөн, жакшы кыз эн атанын ырыс кызы, турмуштун тунук таза уюткусу. Кыздар, силерде ушундай оң сапаттар барбы? Албетте бар. Эгерде жок болсо, ушул кыздай болгонго аракет кылгыла. Жакшы кыз чакадагы кундуз демекчи, жакшы кыз болуп ата-энеңерди, мугалимдерди сүйүндүргүлө, жакшы кыз болуп өскүлө.